1 майдан тарта Ош шаарында ички көчмө посттор алынып салынган болчу. Бирок шаардыктар карантиндин жана санитардык эрежелерди сактабай көчөгө көпчүлүгү чыгып кеткендиктен кайрадан ички постторду коюуга туура келген. Тилекке каршы айрым жарандар дали болсо ошол оорунун канчалык коркунучтуу экенин сезбеген жарандарыбыз бар экен. Иши бар деле, иши жогу деле кече күндөн баштап аябай көчөгө чыгып алышты. Анан санитардык эрежелерди да сактабай, маска да такпай, коргончу каражаттарды, антисептиктерди колдонбой жүргөн жарандар көп экен. Ошондуктан оорун таркап кетүү коркунучу бардыгы сезгенден кийин биз ушундай кадамдарга барууга мажбур болдук. 1 майдан баштап көчөдө жүргөн адамдын санынын көбөйүшү айрым тармактардын иштөөсүнө уруксат берилгени менен байланыштуу. Ошондуктан аймакта ишин баштаган мекемелердин санитардык абалдары текшерүүгө алынып жатат. Уруксат бергенден кийин эле биз аны чаржа айтып коюп койбойбуз. Себеби ошол ишканалар кайрадан эле ушу илдетти таркатуучу жайга айланбашы керек. Ошондуктан санитардык нормалар бар өзүнүн, ошолор аткарылып жатабы. Биз ошол уруксат берген эртеси күнү эле текшерип баштаганда көпчүлүк ишканалар бул санитар эрежелерди сактабагандыгына күбө болдук. Ош шаарында санитардык эрежени сактабаган 53 ишкана жана 3 эт сатуучу жай. Ал эми Ош облусунда карантиндин талаптарын сактабагандыгы үчүн 76 ишкана толук жабылды. Негизи 2000ге жакын ишкана уруксат кагазын алуу үчүн кайрылган. Алардын 1800ге жакыны тизмесин биз комендатурага бердик. Уруксат кагаздарын бергенгечи. Анын ичинен алдын ала маалыматтар боюнча ошол 900ге жакыны уруксат кагазын алып бүгүнкү күндө иштеп атышат. Калада бир гана коопсуздук тармагы эмес, медицина мекемелери да санитардык гигиеналык талаптарды күчөттү. Анткени жаз айларында өнөкөт оорулар козголуп, ооруканага кайрылгандар да көбөйөт. Ошондуктан оорунун тарап кетишине жол бербөө үчүн аракеттер көрүлүп жатат. Көрүп атасыздар, режимди катуу сактап, ар бир киргенде обработка кылып, очакты мына 2 түргө бөлүп койдук. Бүт поликлиникалар грязный зона, анан кийин чистый зона деп температура болгон, мына көрүп атасыздар, мына эшикке кирет. Температура болбогондор бияка кирип туруп, себеби көптөн бери хронический оорулар ошол үйлөрүндө отуруп. Оштогу тартипти күчөтүүнүн негизги максаты коронавирустун жайылуусуна жол бербөө, жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу. Ал эми тартип сакчылары жана медицина кызматкерлери жарандарды үйдө отуруп, ооруну бирге жеңүүгө чакырат. Ошондуктан өлкөгө жана өзүңүзгө жардам кылып үйдө болуңуз. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.